Сиз тойдун микрофонун жогорку кеңештин микрофонуна алмаштырып койсомбу деген бир ойду айткан экенсиз. Эгер жогорку кеңешке барып калсаңыз, кайсы партия менен барасыз? Партиясын билбейм, андай сунуш да түшкөн жок. Сунуш болсо балким ойлонуп көрүшүм мүмкүн, бирок элди алдабашым керек. Мен өмүр бою элдин жакшылыгында кызматта келе жатам. Менин жогорку кеңешке бара турган болуп калсам деген оюмдун түпкү мааниси бүгүнкүдөй болбош керек да. Мына 6 чакырылыштын баары мен билем. Ошолордун 40-50-60% мен тойдон жакшылыктан көрдүм. Ошончо депутаттарды учураштым. Мен ушунчалык кейигеним мына ушул акыркы 6-чы чакырылыш өтө начар чакырылыш болду да. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, 120-нын ичинде кыргыз билген 20 гана депутат болбосо, калган 100-ün эл тааныбайт. Мына ушундай бир туура эмес багытка кеттик. Жана ушундай жерге барганда, мына 1 жылдан кийин мен 60 жашка толом. Ушул маалда кайнап турган, ушул маалда топтогон тажрыйбаң. Албетте мен агрардык маселеге, мен тышкы ички саясатка, дагы бир башка комитеттердин темаларына аралашпашым мүмкүн, бирок социалдык маселе, маданият, жаштардын билими, андан тышкары ата бабалардан келе жаткан бир салттуу кыргыздын жүзү болгон нарктар жөнүндө өзүмдүн жакшы пикирим бар. Мен атанын уулу өскөм, тарыхты санжыраны билем. Кыргыздын өсүп келе жаткан жаңы мууну кайсыл жол менен кете турган болсо, биринчи улут оңолуш керек. Улуттун аң сезими жаштар оңолуш керек. Бүгүнкү жаштарды мен күнөөлөй албайм. Анткени 91-жылы эгемен алдык. Ошол 91-жылы төрөлгөн бала бүгүн 29да. Төрөлгөндө эле бизнес, төрөлгөндө эле акча, төрөлгөндө эле демократияны көрдү. Башка эч нерсе көргөн жок, салт көргөн жок. Демек биринчи тарбия ата энеден үйдөн болуш керек. Уядан эмнени көрсөң учканда ошо аласың дейт. Ошон үчүн үйдөн бала чагага жакшы тарбия, билим беришибиз керек. Сен кыргызсың. Улууга урмат, кичүүгө кызаат кыл. Улуулар менен учураш, мамлекетке, коомго кандайдыр бир деңгээлде азбы көппү пайдаң болсун. Биринчи мамлекет, биринчи эл деп ойлонуш керек. Андан кийин барып өзүң. Жок, бизде баардык биринчи мен болуп калганбыз. Баарыбыз мен болуп калганбыз. Мага болсо мен алсам, мен жасасам. Нар жагы жок. Ойлоп атам, азыр мунуга күздөн аман эле бололу. Мен тилегим ошол, бирок өтө чоң, катуу талаш жарала турган 7-чи чакырылыш болот да. Бул өтө чатак нерсе. Анан ушундай жерге чындан эле мен ошол 1-чи, 2-чи чакырылыштагы учурду аксакалдарды көргөм. Ошол жогорку кеңештин курамына эл өкүлдөр палатасы, мыйзам чыгаруу палатасы болгон учурда бүтүн кыргыздын интеллигенциясы, интеллектуалы, кыргыздын төбөсү көрүнгөн улуу аксакалдарынан баштап, ошол кездеги Текебаев, ошол кездеги Мадумаров, аябай курч жигиттердин баары ошол учурда болгон. Азыр канчалык мен аралашып жүрсөм да, мен ошо 100-ün тааныбайм. Bir тааныгым да келбейт. Мындай депутаттарды биз тойлордон ачык айтышым керек, ошо 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чүдөн баштап бузулду. Ошо 4-чү чакырылышка чейинки депутаттарды тойдон көрсөк, ордубуздан туруп даражалуу киши катарында биздин уул, биздин байке, биздин ага, биздин эже деп сүрөткө түшүп, сөз бергенде элдин баары угуп, ушундай бир кубануу менен, ушундай киши менен насиптеш болдук, бир дасторкондо олтурдук депутат менен дегендей бир мактаныч нерселер болгон да. Анан кийинки бир 2 чакырылышта асыресе мына ушул бүгүнкү 6-чы чакырылыштын депутаттарынын арасынан ачык айтып коеюн, жанагындай аш тойго барганда көрөйүн деген көз жок. Көрөйүн деген көз жок. Ушунчалык жаман көрүү, анткени коомдо ушундай жаман пикир пайда болду. Элдик бул, эми силердин азыр темаңыздар эмне болуп атат? Эл көрсүн, эл айтсын. Элдин оозунда ушул болуп атат да. Өздөрүнүн кандай деген жерге чейин алып барып коюшту, моюндарына алып атышат. Демек ушулардын баардыгын бир тазалап коюуга балким менин да кайсы бир жерде чамам келер беле. Мен акылым ошого жеттиби? Ушулардын бир тобунан деңгээлим балким өйдөрөөк болушу мүмкүн. Мактаныч катарында эмес деп ойлоп, эми бизде
мен эми 1000 уктасам да барбайт болушум керек, акчам жок деп, кайдан барам мен.